Үч нерсе акылга күч кошот экен. Илимдүүлөр менен маектешүү, тажрыйба жыйындысы, туруктуу мүнөз. Биздин бүгүнкү катышуучуларыбызда булардын бардыгы бар. Эфирде Акыл Ордо, биз менен болуңуздар. Акыл тозбостон илим түгөнбөс ген экен, урматтуу кыргызстандыктар. Өзүнүн илими менен, билими менен мактанган менин аркамда 6 биздин уул кызыбыз турат. Болгондо да Кыргызстандын бардык булуң бурчунан келген 7-класстын окуучулары. Демек алдыдагы мүнөттөрдө ким чемпион экендигин биле алабыз. Саламатсыздарбы? Биз менен болуңуздар. Урматтуу катышуучулар, биздин программабыздын башкы демөөрчүсү Мегаком байланыш оператору экендигин эсиңиздерге салуу менен азыр баарыңыздарды дагы бир жолу студиябызга кош келиңиздер дейли. Бактылуу жүздөр, ачык көңүлдөр, азыр бири-бирден таанышабыз. Биринчи катышуучубуз Болот Бекболотов. Чыңгыз Айтматов атындагы Бишкек Кыргыз-Түрк Багдар лицейинин 7-класстын окуучусумун. Билим алуу ийне менен кудук казгандай дегендей, жеңишке баарыбыз аракет кылышыбыз керек. Бардык атаандаштарыма ийгилик. Айжан Мамбетова. Мен Мамбетова Айжан, 69-мектептин 7-классында окуйм. Мен бул жерге өзүмдүн билимимди, күчүмдү сынаш үчүн келдим. Жана билбегендеримди билип, билимимди өркүндөтүү үчүн келдим. Бардык атаандаштарыма ийгилик. Бакдөөлөт Орунтаев. Мен Орунтаев Бакдөөлөт, Жети Өзү районундагы Актырек айылынан келдим. Мен бул жерге келгендин себеби билим алсаң сынай жүр дегендей, мен өзүмдүн билимимди сынаганы келдим. Тагай Бердибеков. Мен Бердибеков Тагай, Скөл областынын Балыкчы шаарынын номер 4-гимназия мектебинин окуучусумун. Мен өзүм бияка өзүмдү сынайын деп келдим, башкаларга ийгилик. Даниэль Сыдыков. Ассаламу алейкум, менин кадырман элим. Мен бул жерге өзүм билимимди сынап, албетте жеңишке ээ болуу үчүн келдим, жана башкаларга ийгилик. Дастан Нурбек уулу. Мен Нурбек уулу Дастан, Бишкек шаарынын номер 40-орто мектебинин 7-классында окуйм. Мен бияка билбеген нерсени билиш үчүн жана ошо билимди колдонуп, суроолорго жооп бериш үчүн келдим. Мына ошентип баарыңыздар менен таанышып алдык. Билимди изде, максатты көздө дейт экен. Баарыңыздар өзүңүздөрдү сынаган үчүн келиптирсиздер. Бирок араңыздардан бирөөңүздөр гана жеңишке жетишерин айта кетели. Биздин жаңы сезонубузда дагы эрежелерибиз мурункудай эле калды. Сиздердин алдыңыздарда бүгүнкү оюнда 3 раунд менен өтмөкчү. Биринчи раундда көбүрөөк суроого мыкты туура жооп бергендер экинчи турга өтөт. Ал эми акыркы 3-чү турубузга сөзсүз түрдө араңыздардан 2 гана окуучу өтүп, жеңүүчү өтө алмакчы. Анан суперфиналда кездешебиз ошол жеңүүчү менен. Азырынча эгерде эрежелердин бардыгы сиздер үчүн түшүнүктүү болсо, анда биринчи турубузду баштайбыз. Биринчи раундтун биринчи суроосу. Өз энесине жаа тарткан бала Чыңгыз Айтматовдун кайсыл чыгармасында сүрөттөлгөн? Кыямат, кылым картар бир күн, бетме-бет, эрте келген турналар. Өз энесине жаа тарткан бала Чыңгыз Айтматовдун кайсыл чыгармасында сүрөттөлөт? Кыямат, кылым картар бир күн, бетме-бет же болбосо эрте келген турналарбы? Бизде 3 туура жооп бар, 3 жаңылыш жооп бар. Бизге туура жоопту Бакдөөлөт айтып койсун. Кылым картар бир күн. Экинчи суроо. Төмөндөгүлөрдүн кайсынысы ат жабдыктарына кирбейт? Эр, куюшкан, тулга, үзөңгү. Төмөндөгүлөрдүн кайсынысы ат жабдыгына кирбейт? Эр, куюшкан, тулга, үзөңгү. Бизге бардыгы туура жооп беришти. Дастан, кайсыл жабдыкка кирбейт? Бул тулга. Тулга бул казандын астына коюлуучу темир, Тулганы коесуңар, анан үстүнө ысык казанды коесуңар, туурабы?
Эми өзүңөргө өзүңөр кол чаап койгула. Суроо. Эки кыз бир туугандардын балдары бири-бирине эмне болушат? Таеке же таеке жээн, бөлө, эже байке же ага ини, небере. Бизде 4 туура жооп, 2 жаңылыш жооп бар. Болот. Сиз туура жоопты айтып койсоңуз. Бөлө. Бөлө болот. Сиздин бөлөлөрүңүз барбы? Ооба. Канча бөлөңүз бар? Билет экен. Билбейсиз. Бөлө жөнүндө ыр билесизби? Уккан эмессизби? Жок. Макул, рахмат, улантабыз. Манастын жубайы Канекей кайсыл улуттан болгон? Казак, калмак, тажик же өзбектин кызыбы? Манастын жубайы Канекей кайсыл улуттун кызы болгон? Казак, калмак, тажик, өзбек. Бизде 3 туура жооп, 3 жаңылыш жооп бар. Даниэль, сиз бизге туура жоопты айтып койсоңуз. Бул тажик улутунан болгон. Чоң рахмат. Кийинки суроо. Бачики кайсыл жаныбардын баласы болуп саналат? Карышкырдын, түлкүнүн, коёндун, суурдун. Бачики кайсыл жаныбардын баласы болуп саналарын дароо эле бардыгы туура жооп беришти. Азаматсыздар. Айжан. Бачики бул түлкүнүн баласы болуп саналат. А сиз бардыгынан кайсыл жаныбардын баласын жакшы көрөсүз? Мен коёндун баласын жакшы көрөм. Багып көрдүңүз беле? Жок. Эгер туулган күнүңүзгө белек кылса багасыз да, Ооба. Ата энеңиз билеби бул жөнүндө? Ооба. Суроо. Асмандагы жылдыздарды кароо үчүн ойлоп табылган атайын прибор эмне деп аталат? Лупа, телескоп, киноскоп, микроскоп. Туура жооптор жамгырдай жаап атат. Бардыгы дээрлик туура жооп беришти. Бизге Даниэль. Туура жооп бул телескоп. Телескоп аркылуу асманды карап көрдүңүз беле? Жок. Көрө элексизби телескопту? Ооба. Кудай буйрса жакында көрөттүрсүз, Рахмат. Ошентип 6 сурообуз артта калды. Турнирлик таблицага көз жүгүртөбүз. 6 суроонун 6осуна тең туура жооп бергендер бар. Бизде булар Болот Бекболотов менен Дастан Нурбек уулу. Айжан, Бакдөөлөт Тагай жана Даниэлдин бардыгы 4 суроого туура жооп беришти. Улантабыз. Чом кайсыл малга комдолот? Атка, төөгө, өгүзгө, уйга. Чом кайсыл малга комдолот? Атка, төөгө, өгүзгө же уйгабы? Бизде 4 жаңылыш жана 2 туура жооп. Алардын бирөөсүн Бакдөөлөт бизге айтып койсун. Төөгө чом комдолот. А силердин айлыңарда төбө барбы? Жок. Рахмат. Эки чекитти бириктирген сызыкты эмне деп атайбыз? Сынык сызык, кесинди, бүтүн сызык, созулма сызык. Эки чекитти бириктирген сызыкты биз эмне деп атайбыз? Сынык сызык, кесинди, бүтүн сызык, созулма сызык. Бардыгы туура жооп беришти. Кесинди. Токтогул кинотасмасында Токтогул Сатылгановдун ролун жараткан актер Дооронбек Садырбаев, Дүйшөн Байдөбөтов, Сүймөнкул Чокморов, Советбек Жумадылов. Караңыздарчы, кандай залкарлардын ысымдары. Токтогул кинотасмасында Токтогул Сатылгановдун ролун жараткан актер Дооронбек Садырбаев, Дүйшөн Байдөбөтов, Сүймөнкул Чокморов жана Советбек Жумадылов. Тилекке каршы бул суроого бирөөңүздөр дагы туура жооп бергениңиздер жок. Биздин саясатчы атабыз кыргыз эли үчүн чоң эмгек кылган Дооронбек Садырбаев. Улантабыз. Белгилүү актриса Жамал Сейдакматова кайсыл театрда жетекчилик кылып келет? Бакен Кыдыкеев атындагы жаштар театры, Учур театры, Курчак театры, Туңгуч театры. Белгилүү актриса Жамал Сейдакматова азыр кайсыл театрды жетектейт? 5 туура жооп бар. Бирөөсү жаңылыш жооп. Тагай. Жамал Сейдакматова Туңгуч театрын жетектейт. Азаматсыз. Дүйнөлүк поп музыканын падышасы аталган ырчынын ысмын атаңыз. Филипп Киркоров, Майкл Джексон, Алла Пугачева, Мадонна. Дүйнөлүк поп музыканын падышасы аталган ырчынын ысмы Филипп Киркоровпу,
же Майкл Джексонбы, Алла Пугачева, Мадоннабы? Бизде 4 туура жооп бар, 2 жаңылыш жооп. Айжан, сиз жакшы билет окшойсуз. Бул Майкл Джексон. Афганистан мамлекетинин борбор шаары кандай деп аталат? Ашхабад, Кабул, Ташкент, Астана. Афганистан мамлекетинин борбор шаары кандай деп аталат? Ашхабад, Кабул, Ташкент, Астана. Экөө жаңылышып калды, 4-тө туура жооп берди. Дастан. Бул Афганистан мамлекетинин борбору бул Кабул. Азаматсыз. Ошентип бат-баттан эле барыңыздар 12 суроону артка калтырдыңыздар. Турнирлик таблицага көз чаптырабыз. Биринчи жерден болуп эң көп суроолорго туура жооп берген 10 упай топтогон Болотбек Болотов. Айжан, Тагай, Даниэль, Дастандар 8 упайдан топтошту. Ал эми Бакдөөлөттүн коржунунда 7 упай бар. Суроолорубузду улантабыз. Бул раундда бизде 18 суроо бар. Алдыда дагы 6 суроо силердин оюнга болгон жүрүшүңүздөрдү өзгөртүп коюшу мүмкүн. Суроо. Падыша Арстан, Король Лев мультфильминдеги бала арстандын аты ким болгон? Симба, Тимба, Пумба, Намба. Падыша Арстан мультфильминдеги бала арстандын аты ким болгон? Бардыгы туура жооп берди. Мультфильмди көчөлө көргөнбүз. Анда эмесе бизге туура жоопту азыр Даниэль айтып койсун. Бул Симба. Симба. А сиз ушул мультфильмди көрүп атып өзүңүзгө кандай үлгү ала алдыңыз? Мен бул жерде кандай десем, ташбор болбого, баягы анын кандай десем, абасы карды болот, анын падышалык бийликти талашы, бийликке ээ болуш үчүн өзүнүн бир тууганын кандай десем, Сатпаш керек экенин үйрөндүңүз, Азаматсыз. Суроо. Боз салкын кинотасмасында Сезбек Искеналиев жараткан каармандын ысмы ким? Тасмадагы ысмы. Мурат, Сагын, Белек, Камчы. Боз салкынды барыңыздар көрсөңүздөр керек. Мына ушул кинотасмада Сезбек Искеналиев жараткан каармандын ысмы 3 бала билет экен. Мен Бакдөөлөттөн жооп алгым келип турат. А сиз ушул тасма тууралуу аябай кенен айтып бере алат болсуңуз керек, Жок. Силердин районуңарда тартылганда жанда эмеспи? Жок, кошуна айылдан тартылган. Кошуна айылдан тартылган. Бирок силердин районда. Кийинки суроо. Муну билбей калыш болбойт болуш керек, былтыр эле өткөнбүз. Кыргыз тилинде канча жөндөмө бар? 6, 8, 2, 4. Бардыгы туура жооп беришти. Азаматсыздар. Болот. Кыргыз тилинде 6 жөндөмү бар. Аточ, илик, барыш, табыш, жатыш, чыгыш. Баракелде. Колдун кайсыл манжасы кыргыз эл жомогунун каарманы болуп саналат? Бармак, ортон, аты жок, чыпалак. Кичинекей кезиңиздерде баарыңыздар жомокторду угуп чоңойгон чыгарсыздар. Колдун кайсыл манжасы кыргыз эл жомогунун каарманы болуп саналат? Бармак, ортон, аты жок жана чыпалак. 5 туура жооп берди. Даниэль. чыпалак манжасы кыргыз элинин жомокторунда көп кездешет. Кандай эле жомоктун аты? Чыпалак бала. Чыпалак бала. Сиз дагы чыпалак баласызбы? Бизде 2 гана сурообуз калды. Бирөөсү Бакай атабыз Манаска кандайча тууган болот? Жездеси болот, тайкеси, бөлөсү. Манастын атасы менен Бакайдын атасы бир тууган экен. Бакай Манаска кандайча тууган болот? Манастын жездеси болот, тайкеси болот, бөлөсү болот, же болбосо Манас атабыз менен Бакай атабыздын аталары бир тууган экен. Бизге 4 туура жооп беришти, 2 жаңылышып калышты. Дастан. Бул Манас менен Бакайдын аталары бир тууган болгон. Азаматсыз. Аты аталган кесиптердин ичинен кайсыл кесиптин ээлери Гиппократтын антын берет? Эл ичинде жаман көп айтылат ушул сөз. Дарыгерлер, милиционерлер,
мугалимдер, өрт өчүргүчтөр. Аталган кесиптердин ичинен кайсыл кесиптин ээлери Гиппократтын антын берет? Дарыгерлер, милиционерлер, мугалимдер же өрт өчүргүчтөрбү? Урматтуу катышуучулар, биздин катышуучуларыбыздын жарымы милиционерлер деп ойлосо, жарымы мугалимдер деп ойлойт экен. Бирок Гиппократтын антын бизде дарыгерлер беришет. Ошентип 18 суроо артта калды. Турнирлик таблицага көз чаптырабыз. Бүгүн эң эле көп суроого туура жооп берген Болотбек Болотов. Алардын катарында эле 1 упай ылдыйда келаткан Айжан Мамбетова. Тагай Бердибеков менен Дастан Нурбек уулунун упайлары бирдей 12 упай. Жана Бак Дөөлөт менен Даниэль дагы сүйлөшүп алышканбыз, 11 упайга ээ болушту. Ошентип бүгүнкү биздин биринчи раундубуз аяктады. Тилекке каршы араңыздардан 2 окуучу менен коштошобуз. Булар дагы өзүңүздөр билгендей эле Бак Дөөлөт менен Даниэль болду. Сиздердин катышып бергениңиздерге чоң рахмат. Ал эми калган 4 окуучу менен биз экинчи турда көрүшөбүз. Технологиясы боюнча мобилдик интернет. Сен дайым окуялардын борборундасын. Мегакомдон 3G. Жаңы мүмкүнчүлүктөр дүйнөсү. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Акыл Ордо аттуу чоң сынагыбызда экинчи раунд башталды. Катышуучулар, сиздер билесиздер, биздин экинчи раундубузда 8 категориялар бар. Кайсыл категориялар деп кызыгып турсаңыздар, көз жүгүртөлү. О категориясы биринчи инсандар, канаттуулар, спорт, сандар сүйлөйт, мультфильм жана кызыл категориясы. Жогорудагы биздин биринчи раундда эң көп упай топтогон Болот. Сиз биринчилерден болуп киришесиз. Кайсыл категорияны тандайсыз? Биринчи. Биринчи категорияны тандадыңыз. Ар дайым биринчи болушуңузга тилектешпиз. Сизде 1 мүнөтүңүз бар. Ал мүнөтүңүз башталды. Кыргыз Республикасынын биринчи президенти Акаев. Туура. Биринчи күн дүйшөмбү кайсыл мамлекеттин борбор шаары болуп саналат? Тажикстан. Туура. Биринчи космоско учкан аял? Гингс. Валентина Терешкова. Чыңгыз Айтматовдун дүйшөнү бизге ким катары белгилүү? Биринчи мугалим. Туура. Эмгекчилердин күнүн качан белгилейбиз? 1 май. Туура. Жуманын кайсыл күнү оор күн деп эсептелет? Дүйшөмбү. Биринчи күн. Туура. Кыргыздын биринчи мультфильми кандай деп Сандар аталат? чатагы. Туура. Бул нерсе биринчи байлык деп аталат. Аба. Ден соолук. Биринчи нота кандай деп аталат? До. Туура. Адам баласы кайсы жаныбарды биринчи колго үйрөткөн? Ат. Ит. Манастын биринчи аял ким болгон? Гингс. Кара бөрк. Биринчи июнь күнү эмне майрам белгиленет? Эмгекчилер. Гингс. Балдарды коргоо күнү. Кыргыз Республикасынын биринчи конституциясы качан кабыл алынган? 5 май 93-жыл. 93-жыл. Кыргыздардын биринчи алипесин ким жазган? Ишеналы Арабаев. Туура. Чамгыр жомогунда чамгырды үзүү үчүн чал биринчи кимди чакырган? Эме аялын кемпеди. Боз үй жана анын ичинде бир сан тартылган логотип кайсыл телеканалга таандык? КТВК. Туура. Болотко 15 суроо берилди, алардын 11-ине туура жооп берди. Экинчилерден болуп оюнга Айжан, сиз киресиз. Кайсыл категорияны тандайсыз? Мен мультфильм категориясын тандайм. Мультфильмди көп көрөбүзбү? Ооба. Ким менен келдиңиз бизге? Мен ата-энем менен, тайэжелерим менен жана досторум менен келдим. Ата-энелериңиз, тайэжелериңиз, досторуңуз кол чаппайт го? Рахмат. Рахмат. Жакшы достору бар экен. Сизде 1 мүнөтүңүз бар. Ал мүнөтүңүз башталды. Фиона кайсыл мультфильм каарманынын сүйүктүү жубайы? Шрек. Туура. Смешарик же күлкүлүү шариктердин кимисинин колунан күрөк түшпөйт? Капатычтан. Туура. Бул мультфильмде автоунаалардын эң көп түрүн кезиктирүүгө болот. Тачки. Туура. Кичинекей тентек кыз Машанын досу? Миша. Аю. Туура. Керемет көч мультфильмдеги күчүктүн аты? Борсулдак. Туура. Кыякты мен ойной берем деген ырдаган Крокодил мультфильм. Гена.
Туура. Чыгыш күрөшү боюнча мыкты делген Кытай аюусу. Кунг-фу панда. Туура. Чилистен, Сулуке, Бомпош жана Чыпалак кайсыл мультфильмдердин каармандары? Китепке саякат. Туура. Пингвиндер Лоло жана Пепе мекендеген жер эмне деп аталат? Антарктида. Туура. Керемет көчтөгү актандын бөбөгү ким? Кийинки. Кенжебек. Муз доорунда кичинекей баланын жанын эмне сактап калат? Мамонт. Туура. Чычкан жерини кубалагандан тажабаган мышык? Туура. Рапунцель башка кыздардан эмнеси менен айырмаланат? Чачы менен. Туура. Мультфильм каарманы Алекс достору менен кайсыл аралга келип түшүп калат? Африка. Мадагаскар. Артында учууга арналган дилдиреги бар таттууну сүйгөн мультфильм каарманы? Карлсон. Туура. Кайсыл мультфильмден кырсыкка кабылганда желесин жайып жардамга шашкан жүргөмүш кишини кезиктирүүгө болот? Человек-паук. Туура. Жалаң мырзалардын арасындагы Айжан 16 суроо берилсе, 15-ине туура жооп берди. Эми Тагай жана Дастан. Экөөңүздөр бирдей упайга болдуңуздар. Азыр балким Тагай баштайбы, же Дастан баштайбы, өзүңүздөр чечип алыңыздар, бирок кийинки айланпада ордуңуздарды кайра бересиздер. Ким баштайт? Сиз баштайсыз. Өзүңүз чечтиңизби же Дастан макул дедиби? Өзүм эле. Өзүңүз элеби? Кайсы категорияны тандайсыз? Кызыл. Кызыл категориясын. Ага. Эмне болушу мүмкүн кызылдын ичинде? Суроолор. Мынча акылдуусуз. Чын эле Тагай, кызылдын ичинде суроолор бар экен да. Ошол суроолорду берейин, сен бат-баттан жооп бер. Сиздин карамаңызда 1 мүнөт. Ошол мүнөтүңүз башталды. Кызыл күрмө шай кийип, ойногула кыздар ай деген ырсаттары кимге таандык? Кийинки. Токтогулга. Совет мезгилиндеги кызыл жагонду кимдер таанган? Пионерлер. Туура. Бул китеп жаныбарлар жана өсүмдүктөрдү коргоого алган. Кызыл китеп. Туура. Футбол оюнуна кандай түстөгү эскертүү кагазын алган оюнчу оюн талаасынан кетет? Кызыл. Туура. Кызыл алма чыгармасы кимдин калемине таандык? Чыңгыз Айтматов. Туура. Светофордун кызыл жарыгы эмнени билдирет? Токто. Туура. Кытайлык кыргыздар ушул автономдук областта жашайт. Кызыл. Кызыл суу. Туура. Жазда келем айылыңа кызыл деп Гүлсүн Мамашева ырында кайсыл жемишке кайрылат? Кызыл өрүк. Туура. Кызыл чапан кийген атаны жаңы жылда бөбөктөр өзгөчө күтөт. Бул ким? Аязда. Туура. Кызыл жармай коому эмне иш жасайт? Жардам болот. Кайрымдуулук. Туура. Бул жашылчанын 2 түрү бар. Биринчиси тамакка колдонулса, экинчисинен кумшекер алынат. Кызылча. Туура. Макалды улак кызыл ала кекиртек кыйла жерге Жеткирет. секиртет. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий белгилеринин ичинен кайсынысы кызыл түскө боелгон? Желек. Туура. Чоң энесине токко чалып баратып карышкырга жем болгон жомок каармандары. Кызыл. Туура. Буканы кызыл кездеме менен багындыруу оюну эмне деп аталат? Радио. Коррида деп аталат экен. Тагай бийдин атынан коюлса керек, жакшы атыңыз бар экен. 15 суроонун ичинен 12 суроого туура жооп бердиңиз. Дастан, Мен спорт категориясында. көрүнүп турат. Кайсы спорттун түрү менен машыгасыз? Эч бир спорттун түрү менен машыкпайм, бирок көңүл ачыш үчүн футбол ойноп. Футбол ойнойсуз. Бир жумада канча ирет ойнойсуз? 4-5 жолу. Сүйгөн командаңыздын аты эмне? Меники Реал. Реалды. Мадрид. Реал Мадридтин аябай катуу көрманысыз. Сиз ким менен келгениңиз мени кызыктырып турат? Мен өзүм сүйүктүү апам менен келдим жана эжем анан бир бөлөм менен келдим. Эжеси бөлөсү апасына колчап коелу. Сиздин буюрса 1 мүнөтүңүз бар. Ал мүнөтүңүз башталды. Футболдун королу аталып жүргөн бразилиялык футболчу. Туура. Спорт оюндары боюнча 4 жылда бир өткөрүлүүчү Олимпиада. Туура. 12-жылдагы Олимпиадада Лондон. Англияда. Туура. Эл аралык Олимпиада оюндарынын эмблемасында канча шакекче бар? 7. 5. Данияр Гөбөнов спорттун кайсы түрү боюнча? Грек күрөшү. Туура. Шахмат тактайчасында жалпысынан канча фигура бар? 20. 32. Макалга ишенсек, күч кимди тааныбайт? Күчтүү. Ой. Күч кимди тааныбайт? Пас. Кийинкиси атасын. Футбол оюнунда кандай түстөгү эскертүү кагазын алган оюнчу оюн талаасынан кетет? Кызыл. Туура. Мектептеги спорт көндөгөн сабак? Физкультура. Туура. Шайба кайсы оюндун негизги элементи болуп саналат? Туура. Орусиянын президенти кайсы спорт менен алектенет? Күрөш. Дзюдо. Коло медаль канчанчы орунду ээлеген оюнчуга берилет? Туура. Сумо кайсы элдин улуттук оюну болуп саналат? Япония. Туура. Бөрлүү командасы спорттун кайсы түрү боюнча элге белгилүү? Убактатыш. Туура. Бир тууган Кличколор спорттун кайсы түрү менен элге таанылган? Боксер. Туура. Биринчиликти жеңген оюнчулар кандай наамга ээ болот? Жеңүүчү. Чемпион. Алексей Федосеев кикбоксинг боюнча кайсыл мамлекеттин атынан чыгып жүрөт? Кыргызстан. Баскетболдо топ эмнеге салынат? Шакекче. Туура.
Дастан 19 суроонун 13-үнө туура жооп берди. Экинчи раундтун биринчи айланпасынын жыйынтыктарын чыгарчу дагы мезгил келип жетти. Эң эле көп упай топтогон Айжан Мамбетова 15 упай. 2 упайга азыраак топтоп артында келе жаткан Дастан Нурбек уулу. Тагай Бердибеков 12 упай алса, Болот Бекболотов 11 упайга ээ болду. Экинчи айланпада Болот, сиз кайрадан эле категорияны тандайсыз. Сиз биринчилерден болуп тандоо укугуна ээсиз. Санда сүйлөйт деген категорияны тандайм. Ким менен келдиңиз? Апам жана агам менен. Апаңыз жана агаңыз биздин студиябызда. Кол чаап коелу. Түркчө çok iyi konuşuyorsun değil mi? Konuşmuyorsun. Evet. Daha yeni geldiniz okula değil mi? Evet. Эмесе улантабыз, сандар сүйлөйт категориясы. Сизде 1 мүнөт. Ал мүнөтүңүз башталды. Манастын канча чурасы болгон? 40. Туура. Канча адамдын бири кыдыр деп эсептелет? 7. Туура. Кыргызстанда канча облус бар? 7. Туура. Жет өлчөп канча жол кесүү керек? 1. Туура. Жигитке канча өнөр болсо аздык кылат? 70. Туура. Канча тоо көрүшпөсө дагы 2 адам көрүшөт? 2. Туура. Белгилүү ырда Белесте канча ыргай бар? 5. Туура. Эң чоң бир орундуу сандата? 9. Туура. Ош шаарына болжол менен канча жыл болду? 1000. 3000. Туура. 1 сом канча тыйынга барабар? 100. Туура. Биринчи мүчөл жаш адам баласы канчага чыкканда билинет? 12. Туура. Бир көргөн канча уккандан артык? 3. 100. Мектептеги бир сабак канча убакытка созулат? 45 минутта. Туура. Ырыс алды ынтымак жомогунда чалдын канча уулу болгон? 9. Туура. Жакшы да майрам негизи жаңырган марттын? Кийинки. 8. Келаткан 35 декабрь күнү биз канчанчы жылды тозобуз? 2013. Туура. Бир тоннада канча центнер бар? 10. Туура. Үйлөнгөнүнө канча жыл болгон соң үй бүлө алтын тойду белгилейт? 50. Туура. Каныкей ырымдап чоң чабышка салганда Тайтору канча асы кез эле? Шашпа. Каныкей ырымдап чоң чабышка салганда Тайтору канча асы кез эле? 9. 60 асы. Болот 19 суроонун 16-сына туура жооп берди. Жалпы 27 упайга ээ болду. Экинчи болуп оюнга Айжан. Сиз кайсы категорияны тандайсыз? Мен О категориясын тандайм. О категориясы. О категориясынын ичинде тагай айткан суроолордон башка да эмне болушу мүмкүн? Одан Же болбосо башталган- ошол суроолор эмне жөнүндө болушу мүмкүн? Одан башталган сөздөр болушу мүмкүн. Туура айтасыз. О категориясында суроолор бар. Сиздин карамагыңызда 1 мүнөт. Ал мүнөтүңүз башталды. Бул өсүмдүктү кыздар каш өстүрүүдө пайдаланышат. Осмо. Туура. Апаларыбыз шырдак шырыганда бул Оймо. Туура. Рамазан айында мусулмандар аткарган парз? Орозо. Туура. Эсир убагында балка менен катарлаштырган эмгек шайманы? Орок. Туура. Голливуд тасмалары кыялданган белгилүү кино сыйлык? Оскар. Туура. Бул салат көбүнчө жаңы жылдык дасторкондун көркүн ачат. Оливье. Туура. Кыргызстандын экинчи борбор аталган шаар? Ош. Туура. Ак кеме повестиндеги бул каарман көз тирүүсүндө эле өзүнө күмбөз тургузган? Билбейм. Орозгул. Бул элдик ыр эгин чабык учурунда далганы менен белгилүү. Опмайда. Туура. Манас кичинекей кезинде ушул койчунун колунда тарбияланган? Кийинки. Ошпур. Оюндан эмне чыгышы мүмкүн? От. Туура. Ала кийиз жасоодо апаларыбыз кийиз бетине эмне түшүрөт? Оймо. Туура. Ою. Дүйнөдө эң баарынан эмне күлүк деп эсептелинет? Ой. Туура. Мугалимдер күнү кайсыл айда белгиленет? Октябрь. Туура. Манас эпосу кылымдар бою укумдан тукумга кандай жол менен сакталып келатат? Кийинки. Озеки. Колдогу эң узун манжа? Ортон. Туура. Чыңгыз Айтматовдун Жамила повести А дегенде кандай ат менен басылып чыккан? Кийинки. Алкул Осмоновго бозат минип кырдан чыга келген жаш? Осмонкул. Айжан 18 суроонун ичинен 13-үнө туура жооп берди. Бардыгы биригип 28 упай. Экинчи раундтун экинчи айланпасында Дастан, сиз баштайсыз. Биринчи айланпада Тагай баштаган болчу. Кайсыл категорияны тандайсыз? Мен инсандар категориясын тандайм. Инсандар категориясын тандадыңыз. Кыргыз элине эмгеги сиңген адамдар жөнүндө болушу мүмкүн, э? 1 мүнөтүңүз бар. Ал мүнөтүңүз башталды. Кыргызстандагы биринчи президент аял? Роза Тумбаева. Туура. Сен таза болсоң, мен таза болсом. Исаак Разаков. Туура. Клар Цеткин негиздеген. 8 март. Туура. Элдин тынчтыгы үчүн уулун курмандыкка чалган белгилүү журт Курман башкарган Жанатка. айым. Туура. Өз айым болсо дагы өткүрлүгү жана баатырлыгы үчүн мырза атына татыган какшы алдык баатыр кыз. Эме
Жаңы мырза. Туура. Бишкек шаары мурда ушул атактуу кол башчынын атын алып жүргөн. Фрунзе. Туура. Суусамыр өрөөнүнөн чыккан өз атын көтөрө алгандыгы менен белгилүү болгон. Туура. Балка псевдоним менен элге белгилүү. Ал Токумбаев. Туура. Бул белгилүү инсандын атынан аталган Жалал Абад облусунун бул районунан. Туура. Иса Акунбаев кесиби боюнча ким болгон? Хирург. Бул Талас жеринен чыккан баатыр жоокер. Талас жеринен Чолпонбай Телебердиев. Туура. Кыргыз ССРнын биринчи секретары кызматына эң көп отурган адам. Абсамат Масалиев. Тудахун Усубалиев. АКШнын жаңы шайланган президенти. Барак Обама. Туура. Тарыхый инсан Жантай Карабек уулун Жалил Садыковдун кайсыл чыгармасынан кезиштирүүгө болот? Билбем, пас. Акмөр. Орусиянын кайсыл жол башчысы жаңы жыл майрамын алып келген? Пас. Петр биринчи, Кыргыздын биринчи профессору. Пас. Касым Тыныстанов, Кыргыздын белгилүү сүрөтчүсү, актер, анын элеси 5000 сомдук купюрага түшүрүлгөн. Симон Чокмаров. Туура. Дастан 17 суроонун 12-сине туура жооп берди, жалпысынан 25 упайга ээ болду. Тагай, сиз ким менен келдиңиз? Атам жана эжелерим менен. Балыкчыдан бери. Атам балыкчыдан, эжелерим жактан. Атаңыз балыкчыдан келди. Иә. Атаңыз менен балыкчыдан келдиңиз. Эмесе көлдүктөргө салам айта барыңыз дагы. Айла жок. Бир эле канаттуулар деген категориябыз калды, ошону тандаганга туура келет. Көчкөндөрдү көп кармайсызбы? Жок. Мышыктар эле кармайбы? Сиз кайсыл канаттууга жакынсыз? Бүркүт. Бүркүт. Өзүңүздү бүркүткө салыштырасызбы? Жок. Канаттуулар категориясы 1 мүнөтүңүз бар, ал мүнөтүңүз башталды. Тынчтыктын символу болгон канаттуу. Бөгүшкөн. Туура. Кайсыл канаттуу алыстан кабар алып келет? Үкүк. Сагызган. Эрте туруп жем чачкан уйкучу эмес сергек кыз кайсыл ырда эле? Кийинки. Жөжөлөрүм. Өрчыларды кайсыл канаттууга салыштырабыз? Булбул. Туура. Өрдөк жокто эмне бий болгон? Кийинки. Чулдук. Казга теңелип эмненин буту сынган? Ителген. Карганын. Иштемчил адамды кайсыл канаттууга салыштырышат? Чабылекей. Туура. Өз балапанын башкага бастырган канаттуу? Үкүк. Туура. Ит төрөсү кумайык, куш төрөсү? Бүркүт. Будайык. Эр төштүктү жер үстүнө алып чыккан куш? Алып кара куш. Туура. Тоголок молдонун тамсилиндеги канаттуу эшек менен? Кийинки. Булбул. Кайсыл канаттууну куйругуңду жулалы, караңгы тамга камайлы, камчы менен сабайлы деп балдар коркутушат? Кулалыны. Жаз келгенин белгиси кайсыл канаттуу уя жасап күтүшчү эле? Чабылекей. Кара чырчык. Кыздар кийген топу тебетейлерге кайсыл канаттуунун жүнүн тагып коздушкун? Үкүк. Үкү. Кайсыл канаттуудай сыланган деп айтышат? Тотугуштай. Тагай 16 суроонун 6-осуна туура жооп берди. Бардыгы биригип 18 упайга ээ болду. Мына ошентип экинчи турубуз дагы аяктады. Турнирлик таблицага көз чаптырабыз. Экинчи раундда эң эле көп добуш топтогон, упай топтогон бул Айжан Мамбетова 28. Болот Бекболотов 27 упайга ээ болду. Дастан Нурбек уулу 25 упай, Тагай Бердибеков 18 упай. Экинчи раундтун жыйынтыгы менен Тагай жана Дастан сиздер менен коштошобуз. Ал эми Айжан жана Болот сиздер менен финалда көрүшөбүз. Көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү Мегаком уюлдук оператор экендигин эсиңиздерге салуу менен биз бүгүнкү программабыздын эң эле көрүнүктүү, орчундуу, кызыктуу туруна, финалына келгенибизди айта кетели. Болот, Айжан, коркпой элесиздерби? Абдан татынакай көрүнүп атасыздар, абдан ишенимдүү көрүнүп атасыздар. Силер азыр биринчи туура жоопту билсеңиздер, алгачкылардан болуп басып ийгенге аракет кылышыңыздар керек. Эгер жаңылышып калсаңыз, анда өнөктөшүңүзгө өтүп кетет суроо. Өнөктөшүңүз жооп бергенге мүмкүнчүлүк алат. Даярбыз, Кеттик. Биринчи суроо. Ар бир 5 кыз бир туугандын 2ден агасы бар. Бардыгы болуп канча ага бир тууган болгон? Канча? 7. Жооп туура эмес. Суроону кайра окуйбуз. Ар бир 5 кыз бир туугандын 2ден агасы бар. Бардыгы болуп канчага бир тууган болгон? 2 ага бир тууган болгон. Жооп туура. Түшүндүрүп бере аласызбы эмне үчүн 2 экендигин? Анткени 5 кыз бир тууганда алардын 2 эле агасы болгон, ошондуктан 2 эле агасы бар. Баракелде. Эсеп 1-0.
Кийинки суроо. АКШда жакында өткөн шайлоодо Барак Обама менен ким президенттикке ат салышты? Кайсыл партиядан экендигин айтпай эле коелу. Жооп барбы? Жооп Митт Ромни, Республикачылар партиясынан. Кийинки суроо. 2012-жылы өткөн футбол боюнча Европа чемпионаты кайсыл мамлекетте өттү? Украина. Украинада, туура, жана Польша. азаматсың. Эсеп 1-1. Кийинки суроо. Уламыш боюнча бул токой бейиштин жери болгон жана аны сактоону Кудай Арстан баба аттуу эмгекчил адамга табыштаган эмес. Ох, болот. Аслан Боп Токой. Кол чабуулар болсун. Жооп туура. Азыр туура жооп берсеңиз, чечүүчү болот. Эсеп 2-1. Суроо. Кыргызстанда эң ири архитектуралык эстелик 15-кылымда курулган. Ат башы айылынан 80 километр түштүк батышта, Бишкек-Торгар жолунан 18 километр аралыкта жайгашкан. Ал бир кезде мейманкананын ролун аткарган деген эмиштер бар. Болот бул. Ташрабат. Туура, сөз Ташрабат жөнүндө болуп жатат. Ошентип, бир канча суроодон кийин бүгүн биздин жеңүүчүбүз билинди. Чыңгыз Айтматов атындагы Кыргыз Түрк лицейинин 7 классынын окуучусу Болот аттуу мырзабыз бардык суроолорго туура жооп берип, бүгүнкү финалда жеңүүчү аталды. Ал эми Айжан, сиз Кыргыз Республикасында канча миңдеген 7 класстын окуучуларынын арасындагы экинин бирөөсү сиз экенсиз. Эң кызыктуу оюн куруп бергениңиз үчүн Айжанга да кол чаап койсоңуздар. Акыл Ордо оюнубузду колдогон Кыргызстанда патриот жаштарыбыз көп. Алардын катарында ар дайым биздин эфирлерде өздөрүнүн белегин берип жүргөн адамдардын чоң белектерин тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Кыргызстандын жаратылышы жана маданияты боюнча билимдерин кеңири таратуу максатында Таят таалими биомаданий ар түрдүүлүктү сактоо боюнча бирдиктүү коомдук тармагы жана Таалим форум коомдук фонду тарабынан Акыл Ордо суроо сынагынын катышуучусу Тагай Бердибеков канаттуулар категориясын тандагандыгы үчүн мындай белектерге ээ болмокчу. Куттуктайбыз. Мынаталып, бул жакта карап коюңуз. Өмүр кыска, өнөр түбөлүк дейт экенбиз. Эгер сиз дагы келечекте ата энеңиздин сый урматына бөлөнүп, баардык кыргызстандыктар суктанган билимдүү, илимдүү жаштардан болобуз десеңиздер, албетте бүгүндөн баштап китеп окуп баштаңыздар, урматтуу кыргызстандыктар. Ал эми келечекте сиз дагы биздин Акыл Ордо оюнубузга катышып, чемпион болуп калгыңыз бардыр. Урматтуу кыргызстандыктар, баарыбыз Болоттой, Айжандай билимдүү, илимдүү жаштарыңыздар менен сыймыктанышыңыздар керек. Эгер сиздер дагы мына ушундай балдарды тарбиялап жаткан болсоңуздар, анда сөзсүз түрдө Акыл Ордо оюнуна чакырмакчыбыз, урматтуу ата-энелер. Бүгүнкү биздин жеңүүчүбүз Болотту өзүнүн кубогун берип куттуктап коелу дагы, кол чабуулардын коштоосунда ийгиликтерди каалайлы. Билим алуу ийне менен кудук казгандай дейт экен. Баарыңыздар ийне менен кудук казгандай билим алып, Акыл Ордонун жаркыраган студиясына келишиңерге тилектешпиз. Эмки жумада дал ушул сааттарда көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар.